да. Ой. Жол кетти бу. Мынакей. Бул сынып кетти. Бу эми жукарак. Кайра эле ошол. Мынакей. Канча бирине-бири конкуренция болсо, ошончо эл үчүн жакшы. Манипулятор балыкерлерге сүйлөшүп, бул жактан жүктөп кетет. Кардарга дагы ыңгайлуу да, барып түшүрүп берип коюшат. Ачылганына көрүп, сүйүнүп бизге алкыш айтып, рахматын айтышып атат көптөрчү. Көрүүчүлөр, мен дагы ушул Талас шаарында полистирол блок чыгарган цехке келдим. Мен айтат элем да, канча ушундай ишкерлер көбөйсө, канча бирине-бири конкуренция болсо, ошончо эл үчүн жакшы. Улам кызыктыруулар, баасын түшүрүү боюнча турабы? Атаандашуу болот. Ушундай ишкерлерди колдой берели. Ишкерлер көбөйө берсин. Анда эмесе видеону аянат чейин көрүп туруңуздар. Ушул полистирол блок боюнча дагы сиздерге жакшылап маалымат берели. Ажыке. Алла разы болсун сизге. Алла разы болсун. Талас шаарын ачкан экенсиз. Ооба. Мен жана эле тиги Калинден тартып келбедимби? Анан көрүп сүйүнгөм да. Анан дагы бул ажыке чалып калды да. Таласта бизде да ушундай реклама кылып берип коюңуз депчи. Анан дагы сүйүндүм да. Ушундай ишкерлер көбөйө берсинчи депчи. Туурабы? Бул негизи урматтуу көрүүчүлөр, полистирол блоктун чынында эле мындай бир эффективдүүлүгү жакшы экен да. Жылуулук кармамайы, экономичный жактары, туурабы? Туура. Бизде баягы кирпичке эле көнүп алганбыз да, баягы Союздан бери, туурабы? Ошо кирпичке эле өтө берет экенбиз да. Европаларда, мисалы Казакстанда да жакшы өнүгүптүр, Туура. Бул жагы жылуулуу болот экен, кирпич кылып, анын сыртынан шыбап, баягыдай пеноплекс же болбосо пенопласт чаптап, ал клей сыйрылып кетет. Кайра баягы мындай чукусаң, кирими боло берет. Кайра эскирип, ушундай эмелер. Кыскасы, мындай баш ооруз аябай көп да, мисалы кирпичтин билинбеген мененчи. Буну колсо бир коет, жакшына кылып, тептегиз кылып, турабы? Туура. Бир элекке өзүнүн клейин тартат да, болду, өзүнүн штукатуркасын бере берет. Ичинен да ошондой, Кааласа мисалы травертин, кааласа декор, кааласа текстура ура берет. Кааласа берки фасадтан чаптап коет айтор. Кааласа фасад чаптап коет, ичинен деле ушундай. Ичинен да ушундай. Кааласа ошо сразу эле Родбанк тартат, шпаклевка өрөт, болду. Же болбосо сыртынан беркиндей мебель немелер менен тартып кетсе болот айтор, мындай. Ылайыктуу да. Кыскасы үнөмдүү болот, кирпичке караганда. Эң үнөмдүү болот азыркы. Нурбек ажыке Талас шаарында чыгарып атыптыр, дареги автовокзалдын жанында баягы Нур кинотеатрын билесиздер, ошонун жанында. Бул жерде деле баягыдай немелер Лотоктору. Лоток. Сма поезддарды апалавка коюп, кылып отурбай эле. Оода, ал мындай биринчи куруучу апалавка коет, ага акча кетет, андан кийин сыртын кайра утеплять этиш керек, ага каражат кетет. Ошонун бүттүгүн биз мындай кылып чыгарып койдук да. Коет муну, бул сразу утепленный вариант. Бол андан кийин убара келишик жок. Апалавка токубайт, анан кайра жылуулап үндөбөйт, жеңилдетип койдук да. Андан тышкары ажыке монда бурчтарды чыгарып койдук. Мынакей караңыздар. Ооба. Бул связка арматураны кетире берет, болду. Ушундай кылып атайын. Бул дагы сразу утепленный вариант. Тигин сыртынан пеноплекс чаптап баягы неме жокпу? Тиг Калинде бар экен да, жанагы заливкага квадрат. Стяжкага даяр. Жок, ал андай чыгара элекпиз. Бирок заливкага азыр бизде заказ түштү. Анткени үйлөр куруп атат да, заливкага, анан стяжкага да заказ түштү. Азыр ошону раттап дайындап берели, ишке ашыралы деп атабыз ошону. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Талас өнүгүп атат да. Ушул сөз оозунан көп чыгып атат да, акыркында өзүңүздөр деле байкап атасыздар. Жумушчуларга орундарды түзүп бересиздер, канча деген мамлекетке налог төлөнөт. Элге дагы ыңгайлуу шарттар, турабы? Элге да ыңгайлуу болот, анткени биз өзүбүз былтыр бул менен үй курганбыз. Үй кургандан кийин анан алдыда дагы чоң иштерибиз бар болчу, бир нерсе курмак. Ошого ылайыктап, келечекке дагы анан бул үнөмдүүлүгүн көрдүк, пайдасын көрдүк. Анан ушуну элге жардам берели деп күшү боюнчачы. Анткени азыр билбейт да, көптөр баягы эле кирпич менен салып алып, жылуулап, анан кышында оттон жагып расход болуп атпайбы? Межкомнатныйлар экен, Ооба, бул межкомнатныйлар, жанагы туугандар. Бул жерге дагы баягыдай анкер, чопиктерден кылып коюптур. Жанагындай аристон, любой нерсе көтөрө берет. Туура. Сиздин качествоңузду текшерип койбойлу мындай? Сыналып, балка салка менен уруп бир көрүп койбойлу? Ошону көрөлү келиңиз. Кандайын уруп көрөбүз? Мен азыр мындай кылайм ажыке, могунун үстүнө чыгып жерге чабайын, бийиктиктенчи. Анан ошонун чыдамдуулугу, анан ошонун эле кайра ошону өрттөп, болуптур. муну өрттөбөйт, сууга чөкпөйт дейт. Бар. Бардыгы бар. Мына туугандар, ушундай ишкерлерди колдоп турайлы, макулбу? Так, бул жанагы карматканыбыз. Карматканы.
Бул бул мешкомнатныйлар сынып кетпейби? Жука го бул. Чоң кылбайлы. Муну деле көрөлү анан кийин болсо. Мели буну деле көрөлү. Бул жа 12 сантиметрлик да. 12 сантиметр. Бул азыр 1.50 болсо деле тиябыз. Мен өзүм жер асфальт туугандар каты 1.75. Эми мындай болгондо бир мынакей. Бул сынып кетти. Бул эми жукараак да, бул ударга сынат да. Нону кылып көрүңүзчү, калыңды, стенаны. Азыр ушуну көрөлү. И мына мына 2 метрликке чыгып атат азыр. Бул жаңы чыккандар, бүгүнкү чыккандары да булар. Чыккандар, Бүгүнкү чыккандар. Будан өзгөчөнөтүп ажык эме кылып койдук. Бурчтан атайын жана вибратор алып келип, могу кырлары кичине өңү жакшы чыксын да, үстүнө вибратор менен да кылып коюп атабыз да. Мынакей. Кайра эле ошол, мынакей. Мынакей. Ичинде мындай полистирол блок аябай көп болот экен. Вязкостагы. Бул канча кило чыгат өзү? Бул азыр бир 15 килограмм, 19 килограммга чейин да. 18-15 чыгыш керек. Анан ошо көрүүчүлөргө ушуну түшүндүрүп кетиш керек болуп атат да. Мунун сырты сынышы мүмкүн, бирок ичи мына моуну да. Ичи монтип чопкут болуп, азыр башкаларына көрсөтөбүз. Могунун ичи таптакыр сынбайт, будан жаракка кетпейт. Мунун немеси аябай жакшы да, ичи бекемдүүлүгү. Ооба. Баягы пеноблоктордон эмне өзгөчөлүгү бар? Мен эми газоблокту дагы, пеноблокту дагы өзүм куюп көргөн жокмун. Өзүм башка сферадан келгендиктен алардын айырмасын билбейт экен. Болгону мунун интернеттен сурасам, жынч жайгашуусу. Плотность күчтүү. Плотность. Анан кийин муздакты, кызыктыкты тигилерге салыштырмалуу, башкаларга салыштырмалуу бул бекемирээк кармайт экен да. Бул мисалы 20 сантиметрден кийин ысыктыкта муздактыкта өтүшпөйт экен. А башкалар ошо ылдый кетет экен да, 20, 25, 30, 35 болуп. Кана балка барбы, уруп көрөлү. Могул алып чыгайын. Складтын ичинде чыгарат окшойсуздар, ушунун ичинде чыгарабыз. Ичинде тартып берип коелучу. Башында ажыке муну эме кылып баштаганбыз. 168 менен элечи. Эмне 168 деген? 168 деле чыгарчубуз күнүгө, 160. Күнүгө. Анан ош талап көп болуп, 1 айга очередь тыгылып калды да. Анан ошодон кийин шарт байланыштуу анан кийин кичине тыйын таап, азыр күнүгө 555ти чыгарып атабыз. Күнүгө 555 чыгара аласыздар, Ошо бир фурам эмеле ушундай болот азыр. Кана балка алып келдиңиз. Балка берчи. Сажат. Эң калыптары көрсөңүз болот. Ошо калыптарга куюлат экен. Жана бурчтар мына монага куябыз, муну тургузуп куябыз. Бурчту. Бурчтарды, Бурчтары мына бул башкачараак да. Анан бунун аппаратта кымбатыраак, көбүрөөк кетет, ушундай болуп калды. Бул составында кайдымки эле ушул Кайдымки эле. цемент, ушул полистирол. Ушул эле состав. Болду, Толук ушул эле состав. Баягы зыяндуу эч нерсе кошулбайт химикаттардан. Бул экологический чистый, бул башкалардан өзгөчөлөнүппү же экологический. Полистирол каяктан алып атасыз? Полистирол Оштон заказ кылып атам. Оштон заказ кылам. Цементти деле мисалы үчүн Кызылкыядан, Арабандан келет да. Ошонун үстүнө жүктөп келет. Ошо бир жумада бир. Кана алып келиңизчи, уруп көрөлүчү. Чоңураагы жок экен, эми ушу менен уруп туралы. Бул деле чоң экен негизи. Мынакей. Көрдүңүзбү? Ушул оор деле келет да. Ойлой эле калат. Сынбайт, жаракка да кетпейт. Атасты. Жаракка да кетпейт, мынакей. Мынакей. Бул ишо мындай кателектегиси, бул бүгүнкү чыкканы да. Бул кателек. Цемент кателек. Мына ичиндегилерди караңыздар, ажыке мынакей. Көрсөң составты. Толук кателеги. Толук кателек андан чыгар мынакей, состав ичиндеги. Цемент. Бул баягы каткандан кийин мондай үшөлөнбөй плотный болуп калат туурабы? Могу жакшы каткан экен, Ушуну деле чаап көрөлү бериз. Жок, эмен айтып атам да, составтычы. Состав кайдымки эле экологический таза. Таптаза, башка эч нерсе жок буда. Анан да жылуулукту камсыз кылуу боюнча мынакей. Катуусу. Бул жана мешкомнатный да. Мешкомнатный бираз керек болот, эми монча күчү менен урганда сынат. Балким менин көз карашымда ошол газоблок, пеноблоктордон булар мындай бекем болот окшойт, Бекем болот, анткени жайгашуусу да мына жынч болот экен. Буда мисалы үчүн жок да, газоблоктордо ичинде кичине көңдөй жерлери болот экен да. Буда көңдөй жер жок да. Мынакей ичин көрүүчүгө көрсөтүп коелу. Ичинде бир көңдөй жер жок. Өрттөп көрбөйлү, өрттөгүч барбы? Өрттөп көрөлү, бар. Кана өрттөгүч. Так, газ, Сажат, газды берчи. Ажыке мына өрттөп көрөлү. Муну мурдада өрттөнгөн, мурдада эме кардарларга өрттөп берип аттык да. Мына жакын болот. Өрттөнбөйт, ошол эле учурда биягына колубузду коюп алсак, эч кандай ысыктык, жылуулук өтпөйт да. Бул 5 комнаты ичке болуп атат, анда дагы эч кандай өтпөйт. Мына карап көрсөңүз биягын.
Так эч нерсе өтпөйт. Туугандар. Bir жылуулук да өтпөйт. Эми бул жерге кармап мисалы кол тийгизе албайсыз да мисалы үчүнчү. Мисалы үчүн жанынан эле табы. Вообще, туугандар. Башка жерин өрттөгөндө дагы. Суга салса чөкпөгөн, отко салса күйбөгөн деген ушул Ушунда да. таластыктарга ылайыктуу кирпич да негизичи. Мынакей. Туугандар. Күйүп кетпейби, андай мындай эч кандай камсынабаган. Өрттөп дагы мынакей көргөзүп бердик да. Ой, жол кетти биян. Жарып кет Аллахың эме. Кум чача сал, кум. Кум канаке, кум. Кум кана кум. Күйүп ичинен бир өтөт. Жарлат этерок эме. Иә. Жарлат демтене. Ооба, уруп кетпейсиң Алла. Азыр газ немеден чыгып кетип, өртөнүп кетти да, алоолоңгонот. Вообще күйгөнү да жок, караңыздар да. Сонун экен. Ажыке келиңиз эми. Нооларды жүктөмө жактары кандай болот эми? Ажыке жүктөгөн кандай, баалары кандай дегендей. жана көрө көсөм болосун дегенде башында муну эме кылып атканбыз, колго жүктөп ушинтип жүргөнбүз. Анан кийин баягы эле ыңгайлаштыруууда кара менен жүктөп жүрдүк. Азыр манипулятор балекелерге сүйлөшүп, ошолор менен жүктөп, бул жактан жүктөп кетет. Анан кардарга дагы ыңгайлуу да, барып түшүрүп берип коюшат. Анан эмеле поддондор бошогондон кийин бизге жеткизип берип коюшат, же алып кетебиз, ушундай кылып атабыз азыр. Сон болуптур, туугандар, баягы груза немелерге кол менен жүктөп кайра, кол менен түшүрмөй маселе чечилген экен. Эми азыр мындай экен ажыке, бул темир болбогондо эми мисалы үчүн бурчу түшөт, ушундай боло берет да, мисалы жүктөп кол менен эсептесем бир 10 жолу экен да. Бияк биз жүктөп беребиз, ал түшүрөт, бияка жыйнап ушинтип. Анан азыр мына качествосу кетпейт. Ушул бойдон апарып жүктөйт, кардар ушул бойдон түшүрүп алат. Стрич менен ороп коет экенсиң, чачылбайт. Чачылбайт. Ажыке, булардын баасы Баасы мунун размери 60ка 30ка 20. Баасы 220 сомдон койгом. Анан эми кардарга ыңгайлаштырып кичине скидкасын кылып берип атам. Меш комнатныйлар канча баасы, размери? Меш комнатныйларды 150 сомдон коюп койгом. Размери болсо 10го, 60ка 30. 12. Кайлиндегилерден бул размер чоңураак экен бир аз, Алардыкы 50лүк, бул 60тык. 10 сантиметрге чоң. Ошон үчүн баасы кичине кымбатыраак болот. Кымбатыраак баасы. Айландырып келгенде баасы бир эле экен, Баасы бир эле го айланып келгенде. Туугандар, кыскасы мен колуман келишинче маалыматтарды бердим. Эгер ошол Талас шаарында дагы бир кайталап коеюн, дареги Нур кинотеатрынын жанына келсеңиздер, ушул жерде балдар иштеп атат, келип өз көзүңүздөр менен да көрөсүздөр. Да консультацияны бересиздер. Же болбосо алыста жатып деле телефон менен чалса жооп бересиздер. Консультацияны бересиздер. Беребиз. Азыр мындай болуп калат да, көптөр уйгурларды эми баягы изучать этет экен, изилденет экен да. Не менен курагам деп кышта ойлонот да. Анан көптөр дайым болуп келип эле беришип атат. Таласта ачылганында көрүп, сүйүнүп бизге алкыш айтып, рахматын айтышып атат көптөрчү. Анан азыркы күндө мындай 10 күн, мурда 1 айга чейин очередь болуп кеткен үйдүкүч. Азыр количествосын көбөйткөндөн кийин азыр 10 күндүк очередтер бар да. Алын ала жазылыш керек, сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө келип задатак берет, жазылат, очередке турат, ошол күнгө ылайыктап чыгарып беребиз. Бул туугандар, мен видеону жыйынтыктайын. Бул видеону сөзсүз түрдө группаларга таштап коюңуздар, айыл группаларына. Анан үй салам деп жүргөн тууганыңар бар, досуңар бар, туурабы? Ошол жиберип коюңуздар, анан кийин убары болуп кирпич менен салып бүтүп, анан кайра утепление кылып бүткөндөн кийин анан өкүм калбасын көрүп алып, ушу менен кылмак экен депчи. Видео лайк басып коюңуздар анда.